Ассаламу алейкум достор, Кыргызстан Тайпей оюну башталат. Стал Медиа YouTube каналынан толук репортаж көрсөңүздөр болот. 6 киши. Жакшы кандайсың? 1-2 суроо. Давай. Манай кандай баяктан байке? Манай 5. Бүгүнкү жыйынтык кандай болот деп ойлойсуз? Жакшы болот, де? Кыскача. Эми ири эсеп керек. Крупный счет 3-0, 4-0, 4-1, 5-1. Анткени алдыда оор оюндар Малайзия менен Оман менен. Бүгүн көп нерсени чечип алыш керек. Азыркы жаштар, азыр жаш эме кандай десем, мына омоложение болуп атпайбы азырчы? Ошо жаш оюнчулардан кайсы оюнчу жагат деңиз? Так. Көбүнчөсүн албетте биз прям өзүбүздүн көзүбүз менен в деле көрө элекпиз. Жаш деген эме бар деле баягы көнүп калган Мишиканы айтам да, көнүп калган Бекназ айтам да, көнүп калган Гүлжигит айтам да. Хотя алар уже эме орто жашта. Эрбол Атабаевди бүгүн күтөсүзбү? Аны күтөбүз, аны сөз күтөбүз. 2 тайм чыгарып коем. Билбейм, бирок күтөбүз. Рахмат. Биздин Стал Медиа каналына бирдеме коп. Стал Медиа бүгүн кимдин жөнүндө эме болуп атат? Чыгарылыш. Жөн эле репортаж. Алдабай. Кыздар, кандайсыздар? Бизге 1-2 сөз сүйлөп койбойсуздарбы? Бүгүн оюнда эмне күтөсүңөр? Кандай маанай болот вообще? Бүгүн албетте жеңиш күтөбүз. Ооба, жеңиш. Жеңиш канча 0 менен? Утабызбы? Ооба, утабыз. Кайсы футболист жагат сизге? Эржан. Ассаламу алейкум. Бизде бүгүн азыр Мыкы братан келди. 1-2 сөз братан, бүгүн кандай жыйынтык күтөбүз? Эми оюн жакшы болот. Биздин жыйынтыкка биз утабыз деген ойдомун. Анткени биз Тайбейди өзүнүн үйүнөн 2-0 өттүк. Эми биякта ошонча адам колдоп келип атканда бери дегенде эле 4-0, 5-0 менен утсак жакшы мындай футбол майрамы болот. Жаз келгенде элдин баары ошо футболго ойной баштайт го, ошол сыяктуу эле бизде дагы жаздын башталышы менен биринчи сборныйдын оюну болуп атат. Буюрса кийинки этапка өтөбүз деген ишеничтебиз. Көптөгөн жаңы футболчулар кошулду бул жолкусунда. Ошол Абдрахманов, Гүлжигит дагы иши кылса 2-3 жакшы футболисттер кошулуп атат. Ошолор менен мындан да күчтүү оюн көрсөтөбүз деп ойдом. Мого биздики азыркы составдагы, азыркы курамадагы бизге кайсы оюнчу жагат жаш? Жаңы чакырылып аткан жаштардан. Кимге үмүт чоң? Үмүт баарына эле чоң. Мага Эрболдун оюну жагат. Эрбол мындай ошол талааны көрө билүүсү, пастары, андан сырткары защитада бирауызман. Алдыда болсо Алимардон менен Гүлжигит, конечно. Чоң рахмат. Здравствуйте, девушки. Можно пару слов? Какой счет ожидаете сегодня? Я думаю, что будет 3-2 в пользу Кыргызстана. А кто из футболистов вам более как по внешности нравится? Гүлжигит Алкулов. Да. Тоготаев? Да, вратарь. Кыргыз футболдук биримдигинин главный оператору. Саламатсыздарбы? Жакшы, шүгүр. Сен канчадан бери иштеп жүрөсүң бу жумушта? Уже 2-3 жыл болуп калды го дейм. Негизи эле кандай экен футболисттер менен иштеген? Футболисттер менен иштеген жакшы. Кызыккан үчүн келгенбиз, ошо менен жүрөбүз. Сен ички эмелерин билип жүрөсүң да азыр под трибункаларды тартып, маанай кандай командада? Команда маанай жакшы, буюрса жеңиш болот деп күтүп атабыз. Настрой жакшы эле, буюрса? Жакшы, буюрса. Биздин каналга салам айтып койсоң болот. Сталбектин каналына ийгилик каалайбыз. Көрүп койгула, лайк, подписка дегенсиз. Аты Тима. Кайсы команданын оюнчусуңар? Илбирс оюнчубуз. Кайсы командада азыр курамда кайсы оюнчу жагат силерге? Бекназ Алмазбеков. Алмазбеков, Бекназ. Гүлжигит Алкулов. Бүгүн ким гол киргизет дейсиңер көп? Кожо. Кожо. Батырканов. Батырканов.
Биздин азыркы курамдагы игрокторго бизге салам айтып койсоңуздар болот. Биз игрокторго салам айтабыз. Бүгүн силерге удачи, бүгүн утка. Ийгилик. Калайсыз ийгилик? Ошондо силер азыр кайсы? Ю кайсы? Ю-15-ңе, кийин буюрса Кыргызстандын старттык курамына чыккыла, Да, давайте. Кандайсыздар? Бүгүнкү маанай кандай байке? Кыргызстандын оюну кандай болот деп ойлоп атасыз? Албетте отабыз, Кыргызстандын оюну жакшы, составыбыз да жакшы. Бирок билем, көп эле жаштарды мобилет этип койду, ошого билем. Ошого азыр омоложение болуп атпайбы? Ошого кандай карайсыз? Обновленияга билбейм, эми бизге караганда тиги Штефан немеси күчтүү да эми. Кандай болбосо дагы. Эми жаштарды эле киргизиш керек. Азыр көп кептер кетип атат да, Кайрат Жыргалбек уулу, анан Фаркат Мусабековдорду да чакырбай койду. Ошого кандай карайсыз? Жок, ошого мен деле карайм ошо. Карайм, аларды кошуш керек болчу. Эми оюн көргөзбөгөндөн эмес, оюн жакшы эле көргөзүп атат. Абдыш ата да жакшы оюн көргөзүп атат. Чынын айтканда. Ага мен деле эмем, каршымын, кошуш керек болчу. Кыргызстандын кайсы игроку жагат сага? Кыргызстан кайсы игрок жагат? Валерий Кичин. Кыргызстан алга деп койчу. Кыргызстан алга. Алга, Кыргызстан алга. Ашымкар. Чоң рахмат. Бекси, оюн жөнүндө айта кет да бир эки сөз. Буйруса бүгүн Кыргызстан жеңишке жетти деп ойлосок да болот. Убак кете элек, бирок Кыргызстан жеңди. Мындан кийин да жеңип келет буйруса. 11 метрлик сокку кандай, туура болдубу, туура эмеспи? 11 метрлик сокку эми биз үчүн туура эмес болот. Себеби биз Кыргызстанга негизи жан тартабыз, ошон үчүн ар дайым туура эмес, туура болсо дагы. Все, Кыргызстан алга. Кыргызстан алга! Оюн болот атыш, бүт элек ошо, жакшы эле. Жок, оюн тууралуу вообще. Oyun честно көргөн жокмун мен. Вообще элечи, жок, оюн көргөн жокмун. Мен голду бирөөнү көрсөм керек, кожо киргизген. Калгандарын көргөн. Кандай болду? Жакшы болду. А могу азыркы эле 11 метрлик сокку кандай? Бул кандай? Токотаев барып бутун чалып салды, пенальтиде бул Эржан Музуков болду. Футболдо ушундай болот. Ошо болдубу же болгон жок? Эми билбейм, мен көргөн боюнча болду. Эми элдери болбойт айтып берет, бирок болгон. Болгон. Все, рахмат чоң.